geçirip koy. Sözüme kulak sal oğlum. Günөөмдү сезип, кечирим суроо үчүн сага келдим. Буларды сен мемиреп, терең уйкуда жаткан кезде айтып жатам. Эсиңдеби? Бүгүн сага жөнү жок эле ачууландым. Мектепке баруу үчүн кийинип жатканыңда сени себепсиз тилдеп, көңүлүңдү оруттум. Тамактануу учурунда болсо нандын күкүмүн түшүрүп, чайды төгүп алгандыгың үчүн сөөмөй кезеп уруштум. Таң эрте шашылып жумушка баратсам, сен досторуң менен короодо ойноп жүрүптүрсүң. Мага карап, жакшы барыңыз, атаке, деп кол булгаладың. Мен болсо кабагымды бүркөп, ооз ачканга жарабадым. Кечинде үйгө келсем, сен курдаштарың менен ойноп жатыптырсың. Үстүңдөгү көйнөгүңдүн жыртылганын көрүп, тең туштарыңдын алдында сени аябай жемеледим. Эсиңдеби? Кечки тамакты ичип болгон соң башыңды жерге салып, сабак даярдоочу бөлмөңө кирип кеттиң. Артыңдан келип сени акшыя караганымда, терс бурулуп, сыртты көздөй жөнөдүң. Кайда барасың? Токто! Деп катуу кыйкырдым. А сен болсо унчукпастан жаныма келип, мойнумдан кучактадың да, бетимен өп, ыйлап жибердиң. Анан көз жашыңды көлдөткөн бойдон сыртка чыгып кеттиң. Ошол кезде колумда турган китептердин кантип жерге түшкөнүн байкабай калыптырмын. Бир аздан кийин туура эмес кылганымды түшүнүп, өзүмө өзүм суроо бере баштадым. Мага эмне болгон? Жөнү жок эле баламды күнөөлөмөй адат таап алдым да. Бул эмнеси? Акыры ойлонуп олтуруп, ата катары сени сүйбөгөндүгүм үчүн эмес, тек гана сенден өтө эле көп нерсени талап кылгандыгым үчүн ушундай болгонун байкадым. Сени өз доорумдун талаптарына ылайык тарбиялагым келгендигин түшүндүм. Көрсө, сенин дооруңдун талаптары таптакыр башка турбайбы? Азыр мен буга чейин кетирген кемчиликтеримди сезип, сага жасаган орой мамилем үчүн өзүмдү күнөөлөп, төшөгүңдүн жанында тизе бүгүп уялып олтурам. Буларды сен ойго кезде айта алмак эмесмин, уулум. Буюрса, эртеңден баштап сага өзүнүн жакшы жүрүм туруму менен өрнөк болчу, сен сыймыктанган мээримдүү ата болгонго сөз берем.